жанагы жазалоочу карателдерине кызмат кылып кеткендер болгон. Алардын ичинен 10 адамга официалдуу түрдө, расмий түрдө орус падышачылыгына сыйлыкка көрсөтүлгөн. Ошо манаттардын коллаборанттыгына кандай баа бересиз? Курманжанда аткыдай ошо өзүнүн элим деп ойлоп, эл кырылбасын деп сүйлөшүп барып, кийин орустардан атайын акча пособие алып жашаган киши болчу. Так эле ошол Шабдан кандай кызмат кылса, Курманжанда да ошондой болгон. Кыргыздар кайсы бир өлкөгө баш ийүүгө билбей качты. Же Эмиратка баш ийеби, же Мурункого, же келаткан Оруска. Бир ормонкана ачык эле айтты. Мен элге салам, эл макул десе өтөбүз, макул болбосо өтпөйбүз деген жооп бергенден кийин Орус менен дос болсоң айбалттан алыр деген сөз ошондон чыкканбы? Ошо бул тажрыйбадан жанагыдан күнүмдүк иштен келип чыкканда. Эми басмачылыкты ошо Совет бийлиги агитация кылып, пропаганда кылып отуруп, бул киши жей турган кишилер кылып койгондо басмачы деген басып алып талкалайт деген. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз ата бабаларды эскерүү күнүнө студиябызга тарых илимдеринин кандидаты, тарыхчы Рыскул Жолдошовду чакырдык. Рыскул агай менен биргеликте биз бүгүн ушул эскерүү күнү, бүгүнкү болуп аткан окуялардын контекстинде кандай өзгөрүп атат, ошол жөнүндө талкуу кылмакчыбыз. Анда маегибизди баштадык. Саламатсызбы Рыскул агай? Биринчиден ушул күнү атайын убакыт таап келип бергениңизге чоң ыраазычылык. Мен маегибизди биринчи ушул быйылкы болгон эң чоң дүйнөлүк окуя бул Орусиянын Украинага кол салып бастырып кириши. Анын астында ошол Украин тарыхына болгон Путиндин тарых боюнча айткандары болду. Андан сырткары мына ушул 8 айдагы жүрүп аткан согушта Украина коому өзүнүн тарыхына, өзүнүн маданиятына болгон көз карашы аябай өзгөрдү да. Ошол болуп аткан окуя биздин тарыхыбызга кандай таасир берет, кандай баа берет? Биз өзгөрүштө болуп атабызбы? Ушул процесс сизде баягы тарыхты окутуп аткан киши катары айтсаңыз, кандай болуп атат? Студенттерден суроолор болуп атабы буга байланыштуу? Биз ошого мындай биздин кыргыз тарых илими кандайдыр бир реакция кылып атабы? Албетте, азыр айтып аткан окуя бул Россиянын Украина болгон басып кирүүсү же болсо жанагындай өзүлөрү айткан атайын операция жасап алышы. Бул чоң саясий окуя, бул дүйнөлүк масштабтагы. Эгерде мындай калыс баамдап көрө турган болсок, эки жактын өзүнүн чындыгы бар. Орус саясатчылары айтып атат, өзүбүздүн кызыкчылыкты коргоп атабыз деп. Украиндыктар болсо ата мекенин коргоо деп атат. Чын-чынына келгенде бул жерде дүйнөлүк саясатта делеби же тарыхтын өзүндөбү Россия империя катары өзүнүн мурунку колонияларынан өзүнүн таасирин чыгаруудан аябай чыгарбаган аракет кылып атат да. Россия мурунку СССРга кирип турган республикаларды өзүнүн менчик аймагы катары мамиле кылып көнгөн. Ошондон ал өзүнүн таасиринен чыгып кеткенге аябагандай эле каршы болуп атат. Бул жагынан алганда Украинаны батыш менен канчалык жакындап кеткен күндө дагы ал Украина мамлекетинин өзүнүн эркиндиги болуш керек болчу. Себеби дегенде бизде эркиндик анан өз алдынчалык деген түшүнүктөр бар да. Украина түздөн түз Россияга каршы бир курал жактан бир колдонуп коркунуч түшпөй атсам да башка көп болчу да. Бул негизинен алганда Россия империясынын өзүнүн мурунку постколониалдык саясаттын уландысы деп айтсак болот. Ошондон чыккан конфликт. Бул жерде албетте украиндыктар үчүн өзүнүн мекенин коргоодо алардын жана силер айтып аткандай тарыхкы болгон коомдук аң сезимде аябагандай өзгөрүү болду. Буларда бул ата мекендик түшүнүктөр күч алды. Ал эми согушка ата мекенчил адамдар өз ыктыяры менен катышып, ушу мекенин коргоого аябай тартылып атышат да. Ал эми биз көрүп турабыз, Россия тарапта болсо, алар жана мобилизацияда кыйналып барып атышат да, качканга аракет кылып атат. Бул мындай натыйжасы согуш катары карап атат да. Ушул чөлкөмдөн алганда биз баягы мурунку Украинанын Украинага тагдырлаш республикалар, өлкөлөр, мурунку советтик курамга кирип турган республикалардагы биз менен кандайдыр байланыш бар сөзсүз түрдө. Бул жактан айрым мурунку советтик республикалар ачыктан ачык Украина менен тилектеш болуп атышат. Мисалы үчүн Прибалтика өлкөлөрү, Грузия сыяктуу ачыктан ачык. Ал эми баягы орустардын
саясий жана экономикалык жактан баш ийип турган таасири бар республикаларда болсо ачык айта албаса дагы эл аралык жыйындарда бейтарап болуп атышат добуш берүүдө. Ал эми элдин ичине карап көрсөк, аларда мисалы үчүн Казакстанда тиги Украинанын тарапты колдогондор көп, анткени алар көрүп турат, ошол Украинанын тагдыры эртең казактардын башына түшүп калышын алар көрүп турат да. Өзбектерде да ошондой болуп атат, башка республикаларда. Бирок биз сыяктуу Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Россия менен түздөн-түз чектешпеген республикаларда баары бир эски колониялык сезим күчтүү. Бул жерде элдин тең-тең эмес көпчүлүк басым ошо Россиялык саясатты колдоодо. Украиналыктарды жаман көрүшүп, эмнеге багынып беришпейт, жөн эле кошулуп койбойбу, орустар менен кошулса бактылуу болот эле деген түшүнүк карапайым эле үстөмдүк кылат да. Ал жерде ошол эркиндик деген эмне экенин, өз алынчалык кандай экенин көп баалабай атабыз да биз. Мисалы үчүн биз ушул эркиндикте жашап атып, өзүбүздүн башыбыздан өткөн көп жаманчылыктарга биз ушу эркиндиктин таасири деп ойлойбуз да. Эркин болуп деп атып, мына жетишпей калдык деп. Эгер биз Россияга мурункудай колониялык баш ийип турган болсок, биз бактылуу жашайт элек. Бул жөн эле материалдык жактан каалоо да. Бүгүн ошол Россияга кирип бактылуу жашайм деп аткан кишилер өзлөрүнүн эртеңки муундарынын тагдыры кандай болорун билбей атат да. Анткени 1-2 муундан кийин ошол байлардын, мыкты жашаган адамдардын балдары экинчи сорттогу коомдогу адам болуп калат колонияда. Аны такыр түшүнбөйт. Мына мисалы үчүн ачыктан ачык эле Кытайдагы майдулуктардын абалын карап көрсө болот. Ушундай кыска түшүнүк менен анан үстүнө бизде баягы колониялык саясий түшүнүктөрдүн дагы эле жашап турганда мен ушундай мамиле болуп атат, туура. Ал эми экинчи жагынан сиз сурап аткан тарыхта бизде кандай өзгөрүү болуп атат деп. Бизде тарыхта деле ушу коом сыяктуу илимий иштер боюнча жазган илимий иштерди эле жанагы элдик катмар сыяктуу түздөн-түз көпчүлүк Россия тараптуу болбосо дагы айрымдары Россия тараптуу колдогон изилдөөчүлөр бар. Баяндамачылар кездешет. Ушу саясаттан деле саясий окуяларды айтканда Россиянын кызыкчылыгын көздөгөн илим болсо баяндамачылар көп эле. Ошондой эле калыс жолдошу Украина тараптуу колдогон дагы изилдөөчүлөр бар. Бул коомдо болуп атат. Бирок тарыхта түздөн-түз ушул Орусиянын басып алууларын изилдеп айыптаган изилдеп жарал элек. Ошондо тарых бул эч кимге сыр эмес. Пропаганда менен аябай жакын жүргөн илим. Пропаганда көп учур ошол тарыхый, балким чын эле тарых эмес, бирок тарыхый деп айтылган фактыларга, аргументтерге таянып өзүнүн баягы пропагандалык ишин түзөт да. Анан мен айтайын деген сизден сураарым, биз дүйнөлүк тарыхты, Европанын тарыхын, Азия өлкөлөрүнүн тарыхын ошол СССР учурунда калыптанган концепция менен кабыл алып көндүк эле. Азыркы күндө кыргыз тарыхы ошол эл аралык тарыхка, жаңы тарыхка, Европанын, Азия өлкөлөрүнүн же Америка өлкөлөрүнүн тарыхына өз алдынча мындай көз караш, позиция калыптандырып атабы же мурунку боюнча эле келе атабызбы? Албетте, жаңы бир багыт бар. Бирок бул тарых деген бул коомдук, жана силер айткандай коомдук илим, гуманитардык илим болгондуктан ал коомдун өнүгүшүн, өсүшүн, изамчилимдерин изилдейт да. Анан коомдо мамлекет, жанагы идеология болгондуктан ал сөзсүз кызмат кылат. Бирок түздөн-түз ушул жашап аткан, болуп аткан учурдагы кызматы тарых эмес, ошо тарых илиминен бөлүнүп чыккан саясаттан деген илим бар, политология. Ошо политологдор иштешип атат да. Бирок тарых арадан бир кандайдыр убакыт өткөндөн кийин ошого баа бере баштайт. Баягы факттарга жараша баа берүү болот. Бирок биздин кыргыз тарыхында азыр эми 30 жылдан бери өз алдынча мамлекет болгонубузга байланыштуу бир эл аралык мамилелерге, өткөнгө, баягы саясий тарыхка баа берүүдө өзгөрүүлөр бар. Бирок баягы чыныгы реалдуу 100% чагылдырып койду дегенден айтуудан алыс болуш керек. Бирок аракеттер бар. Мисалы үчүн эң жөнөкөй эле мисал Россия империясына Кыргызстандын өз ыктыяры менен кошулду деген жалган саясий идеологиялык теорияны бүгүнкү күнү кыргыз тарыхчылары жокко чыгарып атышат. Бул жөнүндө бир нече эмгек жаралды. Бул калк арасында сыйынып калды. Андан тышкары кыргыздардын мурунку Россия империя мезгилинде болсун, кийин СССРдин мезгилинде болсун, куугунтукка алынган, мамлекетке душман катары бааланган бир инсандар же болбосо саясий окуяларга дагы объективдүү баа берүүгө болгон аракеттер бүгүн болуп атат. Өзгөчө жаштар арасында болуп атат. Мисалы үчүн басмачылык кыймылды кайра кароо болуп атат.
жанагы Үркүндүн жүрүшүндө кыргыздардын жетекчилери болсо кыргыздар жөнүндөгү жаңы көз караштар бар. Андан башка бул Совет маалында колхоздоштуруу саясатына каршылык көрсөтмө кыймылы мурун такыр эле айтылбай жабылып келген. Бул жок болчу да. Ошого баа берүү болуп атат. Мындай иштер бар, бирок баары толук болуп кеткенден алыс башат бар да. Ооба агай, бул эми баягы өзүбүздүн кыргыз тарыхына байланыштуу нерселерди айтып атасыз. Ошо тарыхтын мисалы үчүн кыргыз тарыхы ошол кыргыз Кытай мамилесине жаңыча неме бердиби, баа бердиби же Советтер Союзу боюнча эле келе атабызбы, жанагы ксенофобия деп Кытайдан коркуу ошонун кесепети эмеспи? Биз эми бул баягы коомго идеологиялык жактан бир эле эмес, бир нече муун бою калыптандырып койгон көз карашты бузуу кыйын экен да. Бул өзү бир заматта да бузулбайт. Ага мезгил убакыт керек, анан ага түшүндүргөн жана изилдеген чыныгы фактылар менен ишендирген бир илимий эмгектер да керек да. Бул багытта биз чындыгында эле мисалы чоң өлкөлөр менен болгон баягы Советтер Союзунун курамында эмес, андан тышкары турган өлкөлөр менен болгон байланыштарда биз советтик идеологиянын көз карашынан чыга элекпиз. Биз эми дээрлик ошол эле көз карашты кармангандар басымдуулук кылат, бирок айрым гана бир аракеттер болбосо дээрлик ошол советтик идеологиянын негизинде эле ой жүгүртүү бар да. Ошол советтик идеологияга дагы бир кайрылсак агай. Советтик идеологиянын эң чоң душмандары, өздөрү тап душман деп атаган тарых илиминдеги термин, ошолор кыргыз коомунда бай манаптар деп аталчу эле да. Ошол эми өзүбүздүн коомдо ошол бай манаптардын орду кандай болгон бүгүнкү күндүн контекстинен алсак? Же ал деле ошол баягы Советтер Союзу боюнча уланып келатабы? Эми бул түшүнүк албетте толук бойдон жаңыча көз карашка жете элек, анткени ошол Советтер Союзунда түшүнүк катары дагы эле элдин ичинде калыптанып келатат. Мисалы үчүн бай же манап десе бул кишини жеп алган, бир кишини өлтүрө турган, кан ичкич адамдар катары кабыл алынып калган жаман нерсени байманапчылык же болбосо байманапчылык деген бир түшүнүк бүгүндө эле бар. Бирок ошого карабастан байманапчылык жөнүндө көз карашта илимде болсун, коомдун өзүнүн ичинде болсун өзгөрүүлөргө бир аз болуп келатат. Себеби дегенде бул бай манапчылык же болбосо бай эми бул бардык мезгилде эле коомдо мындай материалдык жактан жакшы жашаган адамдар да ал эми манапчылык деген ким эле? Манапчылык бул ошол биздин чыгыш Европа маданиятына чейинки, Россия империясына чейинки өз алдынча мезгилде жүргөн көчмөн маданиятында бир коомдун алдыңкы өкүлдөрүн аташ эле да. Мамлекет саясатта болобу, теги эмеде болобу, маданиятта болобу, башкача бир салттуу интеллигенциянын өкүлү катары бааласак болот да манапчылыкты. Манапчылыкта жалаң эле бул бийлик эмес, ал адамдардын өзүн алып жүрүүсү да болгон да. Мисалы үчүн манаптар эч качан жагандай аз өзөктү кылып, тамакты көп жеп, жаман кийинип жүргөн эмес, ал тазалыкты, сыпас болгонду, адамдарга мамиле кылганды ошо манап экенин көрсөтүп турушун, айткан сөзүн аткарууда манаптын сөзү менен ант бергендикинин айырмасы жок болгондо, манап эгер ант берсе, ал манап болбой калат. Ушул сыяктуу түшүнүктөр бар эле да. Анан ушул манапчылык бул кыргыз көчмөн коомунун алдыңкы катмарындагы адамдар экенин түшүнгөн басып алуучулар а дегенде эле ушул манапчылыкты жок кылуудан башташкан. Ушул манапчылыкты жок кылса, анан калган карапайым эл теге эң эле тез жол менен ээрчип кетмек. Ошондон мына а дегенде Россия империясы баштаган ошо манапчылыкка каршы күрөштү. Анан Совет бийлиги келгенде аларды андан бетер тап душманы катары жок кылган. Элди даярдап үйрөтүшүп, алар жөнүндө чыныгы болобу, калп болобу, ар кандай аргументтер менен жамандоого массалыктарды өткөн да. Мисалы үчүн мен мисал катары айтып коеюн. Кыргыз Илимдер Улуттук Академиясынын колжазмалар фондусунда бир топ чыгармалар бар. Ошондо биздин белгилүү фольклор жыйноочу Ыбырайым Абдырахмановдун жазган эмгеги бар. Анда жанагы кыргыз элинин зордукчулары деп же болбосо залимдери деп аталган бир колжазма бар да. Ал эмне залим? Бул атайын тапшырма менен ошо өзгөчө 1952 жылкы Кыргызстан Коммунистик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары Искак Разовдун пленумда сүйлөгөн докладынан кийин
жана кыргыз инсандарына бир бетке кароола башталган. Ошондо аларды феодалдар, элди эзген эзүүчүлөр катары бааланып, ошолор жөнүндө жамандоо бир процесс жүргөндө, ошол ишке катышкан Ыбырайым Абдрахман кыргыздын ошол Россияга келгенге чейинки же Россиянын Совет өкмөтүнө чейинки инсандарын, тарыхый инсандарын бир бетке жамандоо менен баштаганда, ошо ар бир 12-13 кишини айтат. Анын арасында жалгандары бар, чын кылган иштери бар, бирок баарынын бир да жакшы жагы жок. Жалаң залим деп жазат да. Ушу сыяктуу жанагындай инсандарды кароолоо Совет маалында бул ошол кыргыз коомунун алдыңкы өкүлчүлүгүн, саясий элитасын жок кылуу менен, элита жок болгондон кийин, баштап жүрүүчү гегемондук бөлүк жок болгондон кийин, карапайым эл баягы тиги басып алуучулардын саясатын ээрчип кеткенде, мына ушундай болуп жүргөндө, бүгүнкү күндө ушу манапчылык жөнүндө сөз бир кыймылдар болуп атат, бирок келечекте ойлойм, азыр толук кандуу ишке ашылат, бирок келечекте ойлойм, кыргыздар өздөрүнүн салттуу элитасын эске алат деп ойлойм. Сиз бул темага кайрылганыңыз бар. Ошол үркүн учурундагы манаптардын ролу деген чоң макалаңыз аябай резонанс жаратып, көп окулуп, көп талкууларды кылды эле да. Ошондой келтирген фактыларыңыз, аргументтериңизге дагы кайрылсаңыз, андан бери мындай жаңыча пикир коштуңузбу? Бул макала негизинен үркүн деп койгон чоң ат менен аталган кыргыздардын 1916 жылдагы улуттук бошондук кыймылынын 100 жылдыгына арналган иш-чаралардын негизинде иштелген болчу. Анан ошол өмүрүн дээрлик илимий өмүрүн саяп коюп иштеген адамдардан эмгектерин баарын карап чыксам деле, ушул советтик саясат менен кыргыздардын өркүнү, бошондук көтөрүлүш кыймылы стихиялык түрдө болгон, башаламан болгон, жетекчилер болгон эмес деп жазылыптыр да баардык кыргыздардын өздөрү. Ал эми архивдик документтерде болсо, орустардын документтери түздөн түз орус администрациясы көрсөтүп атат, көтөрүлүшчүлөрдүн башчыларын камоо жөнүндө тизмесин берип атат. Буларды камаш керек, жазалаш керек деп. Ал эмес падышалык бийлик кулагандан кийин дагы, советтик бийлик келгенден кийин дагы 18-19 жылдары дагы ошол көтөрүлүштү жетектеген деген адамдарды ар түрдүү шылтоолор менен атып ийишкен. Мына ушунун баарын көрүп туруп, булар кандай роль ойноду, эмне деген, эмне үчүн орустар алардын артынан түштү деген ой келип, анан карап көрдүм да, чын-чынында көтөрүлүш жанагындай стихиялдуу түрдө башталган менен, ошол көтөрүлүштүн жүрүшүндө элдерди уюштуруп, жанагындай чоң кыргындардан сактап калууда, ошо элдерди уюштуруп алып кетүүдө, же болбосо орустарга каршылык көрсөтүүдө белгилүү адамдар негиз салып ойногон экен. Алар кыргыздын таанымал инсандар болуптур. Негизинен эле ушул биз айтып жүргөн манаптардын тукумдары экен көп эле. Анткени ошол манаптардын тукумдары мурунку ата бабаларынан калган жанагындай элдин алдыңкы бөлүгү катары ошо элдин тагдырында активдүү ролду ойношкон экен да. Эми ал жөнүндө жаңыча фактылар деле табылып атат. Мисалы үчүн ошол маалда тиги көтөрүлүшкө жетектеген айрым адамдардын аттары, аталарынын аттарын тактоолорго туура болду. Да кошумча адамдар кирди. Мисалы үчүн мен ошо үркүндөн кийин жанагы үркүн маалында, анан үркүндөн кийин кыргыз ыру башчыларын, жанагы көтөрүлүш жетектеген жетекчилердин жазалагандан кийин, алардын айрым тукумдары ошо совет өкмөтүнө үмүт кылып, совет бийлигине кайрылышкан экен. Ошолордун биринен мына Кочкор бир 7 кишиден турган 20-жылдын май айында Ленинге кайрылып жаткан каты бар да, Ленинге кат. Ошонун 7 кишинин 4-өө Кочкордон, 4-өө ошо Кочкордогу үркүн жетектеген адамдар деген тукумдары да. Ошонун бири мисалы үчүн Түлкүнүн уулу Тезекбайдын баласы, анан кийин Көбөгөн ажынын тукумдары, Дөөлөт кулдун балдары, Көбөгөн бир туугандары. Анан тиги Тоңдон Сагалынын балдары, ушулар кайрылышкан да. Ушулар кат жазып, ушу совет бийлигинен үмүт кылып, Ленинге кадимкидей абал түшүндүрүп, эмнеге эл көтөрүлдү, азыр кандай болуп атат, эмне себептен мынчалык кыйноо болуп атканын түшүндүрүп Ленинге катышкан да. Бирок ошол каттын жыйынтыгы кызыктырды да мени. Тиги жогору жактан карагыла текшергиле деп келген менен, ошондон көп убай эле алар да атылып кетиптир. Алардын айрымдарын кадимкидей эле атып салыптыр. Анан сиз азыр ошо жазага тартылгандар жөнүндө сөз кылдыңыз. Бирок ошол эле учурда ошо кездеги
падышачылык администрация менен иштешкендер да болгонбу манаптар же бүт эле каршы чыкканбы? Мен ошол макалада ачык эле жазгам. Бул мен оюмча ушул биринчи макала болду окшойт. Тиги өркүн маалында орус администрациясына кызмат кылып, алардан сыйлыкка ээ болгондордун архивдик материал негизинде ошону биринчи эле мындай ачык түрдө жазган болчумун. Ошондон кийин бир топ мага мындай пикирлер да келди. Бирок ачыктан ачык атын айтпаса дагы нааразы болгондор да болду. Эмнеге өткөн ишти козгоп тиги жазасыңар, болбосо биз деген ошол маалда ар ким өзүнүн тууган уругун эптеп сактап калганды көздөгөн деген сыяктуу актаануулар болду да. Бирок ошого карабастан ошол көтөрүш маалында бул кыргызга мүнөздүү нерсе деп ойлойм мен жеке өзүмдө. Баягы бийликке күчтүү жака сатылып кетмей, боло жүргөн көрүнүш катары орус жанагы жазалоочу карателдерине кызмат кылып кеткендер болгон. Алардын ичинен 10 адамга официалдуу түрдө, расмий түрдө орус падышачылыгына сыйлыкка көрсөтүлгөн. Бул жөнүндө мен макалада көрсөтүлгөнбү же алганбы? Алар көрсөтүлүп, бирок алганга жетишпей калды. Себеби дегенде 16-жылдын аягында көрсөтүлүп, 17-жылдын башында февралда падышалык бийлик кулап калып, сыйлык ала албай калышты. Бирок көрсөтүлгөн, жана орусча представление деп коет го, көрсөтүлгөн, сунушталган фамилиясы документтер турат. 10 киши. 10 киши. Жакшы, анан ушундай кыйчалыш учурда элдин башында тургандар басып кирген бийлик менен кызматташууга аргасыз болушат. Анан ошо азыркы тил менен айтканда коллаборанттар деп атабыз. Ошо манаптардын коллаборанттыгына кандай баа бересиз? Мисалы үчүн мындай пикирлер бар. Мисалы үчүн Шабдан, Байтек булар коллаборанттар. Булар элдин чыккынчысы. Ошол эле учурда мисалы үчүн Курманжан Датка ачык каршы чыккан деген ойлор айтылып атат. Сиздин пикирди уксак. Бул жерде эми тарыхтан, илим жактан караганда бул жанагындай сөз айткандарды мен деле угуп жүрөм. Бул дилетанттык да. Мисалы үчүн деге ошол маалда ошол Россияга кызмат кылып аткандар эмне себептен кызмат кылды? Алардын каалаганы эмне эле? Же ошо орустарды чакырып келип элге бийлик башкарып калалы деген максат бар беле? Орустар келип аткан маалда кыргыздардын, өзгөчө түндүк кыргыздардын чоң аракети Кокон хандыгынын несүнө каршы кыймыл башталган. Анткени орустардын келиши менен элдин эзгү болгон кыймылын козгой экен. Анан бул бир тараптан Кокондук бийликке каршы көтөрүлүш болсо, экинчиден орустардын келиши менен алар каалайбы, орустун куралынан кыргыздар жеңилип аткан, көргөн. Анан ошол кыргынды азайтыш үчүн сүйлөшүү жолдоруна барып, жанагы карапайым элдин курмандыктардын азайышына алып келген. Бул жанагындай буфер деп коебузбу, ошондой кызмат кылган адамдар катары баласак болот. Эми Курманжандатка ачыктан ачык күрөшкөн дегенде бул туура эмес. Себеби дегенде анын балдары Абдулдабек качып талкалангандан кийин Курманжандатка колго түшүп, баарын орустар менен сүйлөшүү жолуна барып, орустарга кызмат кылып, ошо элди тынчтандырып, анан Курманжандаткадай ошо өзүнүн элим деп ойлоп, эл кырылбасын деп сүйлөшүп барып, кийин орустардан атайын акча, пособие алып жашаган киши болчу. Так эле ошол Шабдан кандай кызмат кылса, Курманжандатка ошондой кылган. Минтип жанагындай адамдардын өзүн толук изилдебей туруп, бөлгөндүн өзү бул туура эмес. Аларга баа берүүдө коллаборант деп ачыктан ачык айтканда туура эмес, жарлыктап. Албетте кандайдыр бир деңгээлде алар жаңы келген орус бийлигине кызмат кылды. Бирок орус администрациясы муну кандай кабыл алды? Алар атайын пропаганда менен ушул жерди басып алгандан кийин өзлөрүнүн адамдарын бийликке койгон менен кыргыздардын ичин толук башкара алган эмес. Анткени аларга таасир бериш үчүн кыргыздардын лидерлери керек болгон. Ошо лидерлерин өзлөрүнүн тартып, кыргыздарга толук бийлик киргизгенден кийин ошол эле Курманжандатка, Байтек, Шабданга окшогон көрүнүктүү инсандар орустарга керек болбой калган. Себеби деген канчалык ошондой инсандардын кыргыздардын элинин ичине кадыр баркы өскөн сайын алар эгер оруска нааразычылык боло турган болсо, элди көтөрүп чыга турган коркунучтуу күчкө айланган. Ошондон аларды саясаттан четтетишкен, сындырган. Мисалы үчүн Байтекти камап, саясатка жолотпой койгон, Шабдан мезгил өткөндөн анын балдарын камап алып, жер сураган жана петициясын бербей койгон. Жол болсо Чоко Кайдыевду 2 жолу сөргүнгө айдаган, Курманжандатканын өзүн көзү түрүсүндө эле баласындарга асып өлтүрүп атат. Мурун керек болуп аткан кыргыз инсандары саясий аренадан чыгып калып атпайбы? Бул орустардын саясаты болгон. Орустардын саясатын курмандыктар катары баласак болот аларды.
Дагы бир учурду тактай кетели. Анда мына сиз аттарын айтып атасыз, бирок ошол орус бийлиги келгенге чейин кыргыз бийлигинде саясатында күчтүү партия бул Ормонхандын партиясы болчу. Бирок орустардын бийлиги орногондон кийин алардын аты улбай калды. Ушуну кандай түшүндүрөт элеңиз? Бул биздин Кыргызстан тарыхында бир өзгөчө уникалдуу мезгил ушул 19-жылдын ортосу деп айтсак болот да. Себеби дегенде орустар Крым согушунан кийин жеңилди 1856 толук. Европага эл аралык саясатта таптакыр саясат жүрбөй калды. Алардын бир гана багыты калды: Азия чөлкөөнүн таасирин кеңейтүүнө. Бул саясат Николай биринчиден башталган, бирок ал 55-жылы өлүп калгандан кийин анын уулу Александр такка отургандан баштап ал жанагы Париж келишимине кол койду 56-жылы. Биз башка Осман империясынан Европа жака эч кандай биздин кысаматыбыз жок деп макул болду. Бирок алар анын өкмөтү Индияда жаткан Британ аскерлеринин Борбор Азия чөлкөөнүнө өзгөчө Түркүстан аймагына жылуусуна каршылык көрсөтүш үчүн улуу жүз казактарынан баштап азыр Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан аймагын басып алып өтө шашыштуу түрдө башташты. Мына ошол келип аткан, алар жылып аткан маалда Бухара эмираты менен Кокон хандыгынын ортосунда согуш болуп, Кокон хандыгын басып алды эмират. Кыргыздар кайсы бир өлкөгө баш ийүүгө билбей калышты. Же эмиратка баш ийеби, же мурунку Коконго, же келаткан оруска. Ошондой кырдаалда түндүк кыргыздарын бириктирип, кыргыздын мурунку көчмөн салты менен, көчмөн каада салтына ылайыктап туруп мамлекет куруу боюнча Орманхан Ниязбек уулу чыкты да. Ошо Орманхандын мамлекет курууга болгон аракети бул 42-жылдан 55-жылдын май айына чейин болду. 13 жыл. Ушул 13 жылдын аралыгында кыргыздарда кандайдыр бир өз алынчалыкка ээ болду. Бирок ушул кыргыздардын өз алынчалыкка ээ болушун кошуна элдер тааныгысы келген эмес. Ошол эле Кокон хандыгы да тааныган эмес. Аны эмес Казак султаны Кененсар Касымов да тааныган эмес. Россия бийлиги да тааныган эмес. Тааныгысы да келген эмес. Ушуну тез жок кылганга аракет кылганда, ошонун максатында мына ошол маалда бийликке келген Орманхандын бийлигин адегенде орустар өзүнө тартууга аракет кылды. Илеге барганда кишилерди жиберди, өзүнүн адамдарын жиберип сүйлөшүүлөрдү жазады. Бирок Орманхан ачык эле айтты: мен элге салам, эл макул десе өтөбүз, макул болбосо өтпөйбүз деген жообун бергенден кийин алар Орманхандан үмүтүн үзгөндөн кийин өзлөрүнүн агенттерин, тыңчыларын, содыгер катары, молдо катары, татар башкаларды кыргыздардын арасына жиберип, агитация иштерин уюштуруп, алар чечим кабыл алышты. Орманханга баш ийген майда бийлерди Орманханга каршы көтөрүш боюнча. Ошол эле Боронбайды, Жантайды, Жаңгарашты, жа башкаларды орустардын агенттери көндүрүп атты. Эгер силер Ормонго каршы чыксаңар, биз жардам беребиз, кийин кыргызда биринчи орунду силер аласыңар деген. Бул жөнүндө документтер, каттар бардыгы бар. Бирок эмнеси болсо дагы акыры ошондой орустун басып алуу саясатынан Орманхандын өлүмү келип чыкты дагы, орустар басып алды. Басып алгандан кийин алар мурунку убадаларына турушкан жок. Эң биринчи кезекте ошо орустарга чейинки кыргыздардын лидерлерин жок кылууга түштү. Орманханды анын балдарын толугу менен бийликтен четтетүү жөнүндө документтер бар, архивде мынтип жазылып турат: никоим образом не допустит сыновьям Орманхана к власти деп турат. Жана волостную право эме тукумда. Кийин ошол эле Боронбайдын тукумдарын дагы ошондой эле мамиле башталды. Мына Телекматтарды түрмөгө камап, Балбайды камашты, ошол эле орусту тартып келип аткан. Кийин белгилүү манаптардын тукумдарына ошо кыргыздарга жана таасир күчтүү манаптарды, лидерлерди мурунку таасирин жоготконго аракетте. Бул орустардын басып алуу саясаты, колония саясаты эң башкы максаты болгон. Ошол себептен алар бийликтен четтетилди, куугунтук алынып, жөнөкөй эле мисал ушул Жантайдын баласы Шабдан орустар менен кызматташып Кадырбайга жетип чин алып аткан менен аны деле акырында саясаттан алыстатышты, балдарын камашты, түрмөгө эмеге алып Шабдандын сөзүн укпай калышты. Ушундай көрүнүшкө келди. Жана айтылган сөздүн жыйынтыгы ушундай болду. Сиздин сөзүңүздү угуп атсам, мына 2-3 жолу кайталангандай болду. Учуру келгенде орустар баягы кыргыздынбы, ошол басып алаткан элдердин элиталарын колдонуп, учур өткөндөн кийин аларды жок кылып
ары жылдырып коюп атышат. Ошол да саясат, басып алуу саясат негизи максаты ушунда турат. Ошондо жанагы орус менен дос болсоң айбалттан алышыр деген сөз ошондон чыкканбы? Ошо бул тажрыйбадан жанагыдан күнүмдүк иштен келип чыкканда орус менен жакшы мамиледе түзүп, дос болгондон баардыгын акыры кордук көргөн. Мисалы үчүн ошо орус менен дос болуп, аброй күтүп ошо орустун эң чоң даражасына жеткендер да кыргыз жок. Мисалы үчүн кыргыздарга, Кыргыздын аймагына орус администрациясы өзүнүн бийлигин киргизгенден кийин кыргыздардын эң чоң саясий карьерасы болуштук болгон. Волостное право андан өйдө көтөрүлө алган эмес. Бул эң эле жергиликтүү, эң төмөнкү чин. Эң эле бир кыйындары билими кичине барлары. Бир 4-5 адам бар болгону. Уездин экинчи жардамчысы деген кызматта ээлешкен. Алар дагы эми бир 3-4 эле киши. Ал бирок ушунун баардыгы акыры ошо орустун урматына татыган бойдон калуу жок. Мисалы үчүн Сооронбай Кудайаров орустарга кызмат кылып, тилмештик кылып, орустар келгенде кызмат кылып жүрдү эле. Анын баласы Дүрдү алып келип, Дүрдү ал орусча окуп, билими бар оруска кызмат кылып калды. Бирок Дүрдү аягында атып салышты. Ушул сыяктуу кадыр баркы көтөрүлүп бараткан жергиликтүү түземдик башкаруучуларды, таасирдүү адамдарды алардын өтө эле күчтүү болуп кеткен колониалисттер каалаган эмес, жок кылганга аракет кылган. Бул басып алуучу колониалдык саясат ошондон келип чыгат. Кыргыздардын оторчулук саясатынын маңызы ошондо турат. Жакшы, анан бирок ошол саясат кийин деле улантылды, Совет бийлиги, Совет бийлиги деле орус бийлиги болду. Эми Россия империя болчу да. Бул падышалык Россия Кыргызстанды биз жанагындай өз алдынча ыктыярды кошуп алды деген жасалма теорияга айткан менен чын-чында куралдуу аскер менен басып алган. Ошол маалда изилдеген орустун окумуштулары, мисалы Мушкетовду алам, же башка завоевание Түркістана, завоевание Семречья, Средней Азии деп эле ошол жөнүндө медалдар да чыккан. Ошол Түркистанды басып алууга, жолсо Жетисуну басып алууга сыйланган медаль, ордендер бар. Эми өзлөрү эле ачык эле жазып атат, басып алды курал менен деп эле, завоевание деп жазып атат. Ошонун баарын болуп турса деле биз баягы советтик саясат менен эле мактап атпайбызбы. Анан падышалык бийлик кулады. Ордуна советтик системага келип, большевиктер бийликке келди. Бирок ошол советтик системада деле баягы социализмди курабыз, коммунизмди курабыз деген идея болгон менен, ал жакшы идея болгон менен бийлик жүргүзүү ошол эле салт калды, империалисттик салт калды. Жалпысынан совет эли деген эл түзөбүз деп, ал совет эли ким эле? Орус болчу. Ассимиляция кылуу процесси башталды. Совет жалпы тилде, орус тилинде сүйлөө кылды, бул баардык тараптан эме кыла баштады. Ошол эле саясат акырындык менен уланып атты. Бул болгону сырткы формасын өзгөрттү. Мурунку элитаны тигилер саясий душман катары ачык жок кылып алса, эми совет маалында тап душманы эзүүчү деп жок кыла баштады. Булар адамдар дескен адамдар болчу, буларды жок кылыш керек деп аларды окутууну токтотту. Башкача айтканда, мурунку кыргыз элитасынын жок кылуу менен кыргыздардын аң сезиминде өзлөрүнүн жанагындай мурунку салттуу түшүнүктөрүн жок кылууга умтулушту да. Кандайдыр деңгээлде ошого жетише алды. Мисалы үчүн кыргыздар өзлөрүнүн бийлик системасына кантип соттошкон мурун орус келгенге чейин кандай эме менен заң мыйзамдар менен жашаган, өзлөрүнүн башчыларына кандай мамиле кылган, алар менен унутту да, билбей калды. Болгону баягы чыгыш европалык жолсо россиялык мыйзамдарды үйрөнүштү, шайлоону үйрөнүштү, ошого өтүштү. Совет маалында деле бир катар ушундай болду. Мына жөнөкөй эле алалы. Бийлик келгенден кийин совет бийлигине каршы кыргыздарда каршылык көрсөттү, кыймылдар башталды. Эң биринчи кезекте эле бул саясий суверендүүлүк жөнүндө сөз болду дагы, басмачылык кыймыл башталды. Эми басмачылыкты ошо совет бийлиги агитация кылып, пропаганда кылып атып, бул киши жей турган кишилер кылып койгондо, басмачы деген басып алып талкалайт деген басмачылык кантип пайда болду? 19-жылы Түркистан автономиялык республикасы, советтик республика АСР түзүлүп аткан маалда ошол АСРге шайлоодо жергиликтүү элдин өкүлдөрү дээрлик кирбей калды. Баардыгы орустардан болуп калды. Анан ошого нааразы болгон жергиликтүү жанагы элитанын өкүлдөрү кокондо жолугушуп, казак, кыргыз, өзбек бардык. Алар автономияны сунушташты, өзлөрүнүн көз карашы. Ошондо алар объектив түрдө, мисалы үчүн 10 киши болсо, ошонун 6 орус болгон. Калганы 15 кишинин. Калганы тиги эме болуп атат, жергиликтүү элдер болуп атат. Ошого карабастан
Муну Совет бийлиги жактырган жок дагы, Кокон автономиясы менен жарлык менен аларды күч менен басты. Анан нааразы болгондор көчөгө чыгышты, митингге чыкканда курал менен басты. Ошондо жергиликтүүлөр колдоруна курал алып көтөрүлүшкө чыгышты. Бул алгачкы басмачылык кыймылдын биринчи бөлүгүндө бул кадимки эле өз алдынчалык үчүн болгон саясий талап болгон. Анан куралдын күчү менен басып аларды куугунтуп калып жазалай баштаганда алар тотолугу качты, аягында алсыраганда, бийлик алы келбей калганда жан багыш үчүн жергиликтүү элдер талаптанып, ошо кыймылдын экинчи жеринде алар каракчылык мүнөзгө өтүп кетишти. Ошондон улам жана басмачылыкты элге жаман көрсөтүп салды. Мына биринчи бул. Экинчи чоң кыймыл бул жанагы бизде эми өнөр жай өнүккөн эмес да, Кыргызстанда. Биздеги негизги байлык бул жер болгондо, мал болгондо, ошо айыл чарбасын да колхоздоштуруу мезгилинде ошол айыл чарбасын мамлекеттештирүүгө каршы кыймыл башталган. Бул жөнүндө таптакыр Кыргыз тарыхында айтылган эмес. Ушул күнгө чейин мисалы үчүн колхоздоштуруулуктун 31-жылы ат башы көтөрүлүш, черик көтөрүлүш деп коет, ак жубак көтөрүлүш деп коет. Элдер бир нече милицияларды өлтүрүп качып кеткен болчу. Темировка айылында көтөрүлүш, Сузакта көтөрүлүш, Таласта ушундай кыймылдар болгон. Эл нааразы болуп көтөрүлгөн. Мунун баарын булар баягы кулактар, тап душмандар деп курал менен басып, анан алардын көпчүлүгүн жер которуп сүргүнгө, кулактык катартып сүргүнгө дешкен. Же болбосо ошол эле тирликтүү жашап калган ошо мурун переселенец келген орустардын да каршылыгы болгон. Сен козголоңдор, Бандеровдун арында көтөрүшү, Ак Суудагы көтөрүш, Беловойскийде, Караколдогу козголоң деп. Мунун баары тең ошол Совет бийлигине каршы кыймылдар эле да. Мунун баарын бизге окутпай, айтпай болгону антисоветтик кыймыл, Совет бийлигин жаман көргөн байманаптар, феодалдар деп эле окутканда, муну Кыргыз тарыхында азыр күнгө чейин билишпейт көпчүлүгү. Ошол саясат жана биз сөз кылган башында орустардын колониялык саясаты Совет бийлигинин малында эле жүрдү. Анан мына жакында эле, калп айтпасам бир 2 апта болуп калды, Путин ошол орус маданиятын, анын баалуулуктарын жайылтуу үчүн кайрадан каржылоо берип, жаңы фильмдерди тартуу, тарыхка мындайча айтканда жаңыча баа берүү, ошолорду илгерилетүүгө атайын акча бөлүп саясат жаңылап атат да. Мен сурайын дегеним ошол бизде мисалы үчүн орус тилдүү мектепте окуган балдар ошол эле Украинаны баскынчы көрсөткөн, ошол сыяктуу мындай жанагы русский мир, орус дүйнөсү деп аталган дүйнөнүн таанымын биздин мектептерде окуп атабыз да. Керек болсо Россияда мугалимдер да келип окутуп атат. Анан ошо жагынан алганда биз кайра эле орус пропагандасынын курмандыгы болуп аткан жокпузбу? Биздин илим, мындайча айтканда, билим берип аткандар, илим дебейин, билим берүү тармагы буга бир реакция кылышы керекпи? Албетте кылышы керек. Эми бул жерде сөздүн түздөн түз маанисинде бул Россия өзүнүн мурунку колониялык өлкөлөрүн толук эркиндикке жибергиси келбей атат да. Жок эле дегенде экономикалык неоколониализм деп коет, экономикалык жактан байлоо. Эми анын үстүнө дагы саясий баягы көз караштарын бияка ошол мурунку өлкөлөргө, өз таасир турган өлкөгө ишке ашыруу максаты болуп атат да. Чөнөкөй эле мисал карап көрсөк, бул колониялык системаны европалыктар чыгарышкан. 16-жылдан кийин Европа өлкөлөрү тездик менен өнүгүп кетип, анын дүйнөнүн көп жерлерин басып алышты. Европалыктар басып алган жерде мына Франция, Индия, алар Германия, жана башка өлкөлөр басып алган аймактарынан 20-жылдын башынан баштап өзгөчө дүйнөлүк биринчи согуштан кийин, андан дүйнөлүк экинчи согуштан кийин баарынан колониялык аймактардан кетишти. Булар кеткенде жанагы саясий өздөрүнүн көз карашын таңуулаганды токтотушту. Бирок алар экономикалык жактан гана таасир берип калды. Жанагы неоколониализм деген термин ушундан чыкты. Экономикалык жактан өзлөрүнө байлап турду. Эми Кытайды карап көрөлү. Кытайда дагы көптөгөн элдер бар. Булар ошол басып алган жерлерин ушунгө чейин биздики деп эч баш көтөртпөй эле бир Кытайдыкы деп турат да, булар дагы кетпей турат. Эми орустар дагы ушундай эле, бул материкте басып алган колониялар да. Булар деңиз аркылуу барган жок, материктен өзүдө туташ турган жерлерди каратып алган. Ошол элерди бул Россиянын жери, орус жери деп мына русский Сибирь дейт. Каякта орус Сибирде жашаган
тарыхты карап көрсөңөр, Волга боюнда турган элдердин баары турат. Анын баарын русский Волга деп аташат. Ушул сыяктуу Орта Азия, Кавказ элдерин толук кетиргиси келбей атканда орустардын бир саясаты болуп атат. Бул европалык экономикалык байлоо менен бирге Кытайдын саясатына окшогон өзлөрүнүн саясий дүйнө таанымын ошо мурунку колония элдерине таңуулаганга аракет кылып атат да. Бул түздөн түз колониялык саясаттын уландысы деп эле карасак болот. Эми биз баягы жаш мамлекет болгондуктан биздин элде өзгөчө ушул Совет коому тарап өз алдынчалыкка жеткенден баштап кыргыздарда эмнегедир билим берүү системасы начарлап кеттик. Ошо билим берүү системасынын начарлашы менен элдерде ушул толук түшүнүү жок да. Эркиндик деген эмне, өз алдынчалык деген эмне, ал кандай баалуу нерсе түшүнбөй, анан ошо биз көнүп калганбыз да. Чоң өлкөлөр болбосо жашай албайбыз. Биз бирөөнүн этегин кармабасак, мисалы үчүн Россия келсе ким түрктөрдөн жардам сурайбыз же Кытай келип калабы же Американы кармаш керек деген бир мындай примитивдик балалык кыялдар басып турат да бизди. Биз кыргыз өз алдынча жашайбыз деген түшүнүккө ээ болгонго чейин ушундай эле боло берет го деп ойлойм да. Ошон үчүн ал келечек муундардын моюнда калган милдет болуп калат го деп ойлоп атам да. Азырынча жанагындай өз алдынча бололу деген. Биз азыр орус пропагандасына каршы, мисалы үчүн ошол эле окуу китептерин өз алдыбызча камсыздай албайбызбы? Жок, камсыздайбыз. Бирок аны саясат менен байланышканда. Биздин башкарып аткан саясий лидерлер силер менен байланышыбыз жакшы деп убада кылып тапшырма берип атса, аткаруучулар каяка кетет. Мындай өз алдынча саясатты мисалы үчүн кошуна элдерден карасак, өзбектерден карасак, мына Каримовдон баштап азыр Мирзиёевдин саясатында буларда өзбектердин өз алдынчалыгы бар. Алар мурункудай толук кулчулук мүнөздөн арыла баштады акырында. Казактарда болуп атат. Өзгөчө мына Токаевдин өткөндөгү саясатынан кийин буларда да бир өзгөчө бир мындай өзүбүз деген түшүнүк. Эми биз кыргыздар да андай кыймыл жарала элек. Эми бизде өзгөчө кыргыздарды мынтип үйрөтүп койгонда, бул сөздө илгертен кыргыз кичинекей эл, мамлекет кичинекей, баягы жетимге жетөлүн эмнеге бар, итке темирдин эмнеге бар дегендей ушундай. Бул жалган сөз да. Кыргызстан эгерде Европада болуп калса, Европада чоң өлкөлөрдүн бири болмокто. Ошол эле Англия дүйнөнү башкан, Кыргызстандын аймагындай жер, берасы эле чоң болбосо. Элдин саны боюнча дагы мына дүйнөдө эң алдыңкы жашоону камсыз кылып аткан Дания, Швеция, Норвегия, Кыргызстандай эле элдер. Биздин түшүнүк, биздин бир башыбызга түшкөн мүйшөк, биз дүйнөдө гигант өлкөлөрдүн ортосунда туруп калабыз. Биябызда дүйнөдө эң чоң Россия, Казакстан, Кытай, Өзбекстандагы кичинекей мамлекет эмес. Ушулардын ортосунда туруп калган үчүн биз өзүбүздү кичинекей сезип, такай бейбечара жардам күткөн эл боло беребиз да. Ушул убакыт келди. Кыргыздарга биздин жер анча жер эмес. Мисалы үчүн самолет менен учсаң, тиги Кыргызстан тияпбашынан 2 саат учасың. 2 саатта самолет менен учуш деген бул чоң аймак. 7 миллион деген адам аз эмес. Мына ушул өз алдынчалыкка үйрөтө турган мезгил келди. Муну биринчи кезекте саясий лидерлер колго алыш керек. Анан ошондон кийин интеллигенция, саясий элита, маданий элита алып чыгыш керек да. Бизде бул кыймыл жок. Азырынча. Мен көрө элекмин. Маегиңизге чоң рахмат Рыскул агай. Менимче абдан кызыктуу маек болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү талкуубузду аяктадык. Студияда тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов агай болду. Эмкиде сак саламат көрүшкүчө аман туруңуздар.